Мына ушул жогорку кеңештин депутаттары көп учурда өз кызыкчылыктарын мамлекеттик кызыкчылыктардан бийик коюп, адам оюна келбес сунуштарын берип коймой жайлары бар. Дегеним, кечээ күнү Республика жана Ата журт фракциясынын депутаты Махабат Мавлянова Кытайлык жарандар үчүн Кыргызстанда виза тартибин алып салуу боюнча сунушун берип, ал болсо коомчулукта чоң наразычылыкты туудуруда. Ой, простите, вот это действительно гадость. А как же все наши друзья и все одинокие гости, которым некуда пойти? У нас они чувствуют себя как дома. Жогорку кеңештин депутаты Махабат Мавлянова Манастан чубак кембекендедиби айтор кийинки убактарда өзгөчө билдирүүлөр, өзгөчө сунуштар менен дүң болгон чиновниктердин катарын татыктуу толуктап отурат. Ал кечээ күнү кытайлыктардын таламын талаша коюп, бүгүн элдин таламында калды. Эл өкүлү кытайлык туристтер үчүн виза режимин алып салуу же жеңилдетүү керек деген оюнун негизги максаты кытайлыктар чет өлкөлөргө саякаттоодо корото турчу миллиард деген долларларын көлөкөсү кыргыз бюджетине тийип, өлкөнүн баага ачылып кетеби деген үмүттө сунуштаган имиш. 30, 40, 50дөн турган турист келет дагы. Ошол туристик компания канча жаран келсе, ошонун баарынын кайра чыгып кетишине гарантия берет, алар ошого кепилдик берет. Алар ар бир ошо Кытайдын жараны чыгып кеткениге өздөрү жоопкерчилик алат дагы. Ошентип туристтерди алып келип, бүт ошол өзүнүн өлкөсүнө саякат жасатып кайра жиберишет. Эң эле кызыгы кесиптештин мындай чабал сунушун жарым-жартылай колдой турган эл өкүлдөрү дагы жок эмес. Алардын эң эле негизги карманган аргументи кытайлык туристтердин дүйнөдөгү эң эле берешен деп табылгандыгы экен. Чындыгында дүйнөлүк туристтик уюмунун маалыматы боюнча Кытай жарандары ар жылы чет өлкөлүк саякаттоого 200 миллиард доллардан ашык каражат жумшайт. Андан сырткары дүйнөдөгү туристтердин жалпы санынын 30% дал ушул коңшу өлкөнүн элине таандык деп табылыптыр. Пекинден же Шанхайдан же Гуанчжоудон же Гонконгдон рейс жок. Ошолордун берилип аткан визаларына кепилдик берген киши барбы? Бул да маселе коопсуздук жагынан. Анан эми визасы жок кытайлар кире берсин дегенден алыс болушубуз керек да. Виза берилсин, бирок жеңилдетилген шартта. Азыр биз кытайлык жарандар, ошол эле кытайлык мигранттар келип атканда абдан татаалдашылган. Ал билесиздер, бир визаны алыш үчүн бир 500 доллар, 1000 долларга чейин акча сарпталып атканы. Бул чоң бир система да. Эми ошол системаны толугу менен буза албасак дагы алгачкы бир кадамдарга биз мындай кадам шилтешибиз керек да. Депутаттын сунушу тез арада социалдык тармактарда желдей тарап, эл өкүлүн сынга алып, аны саткын депутат катары сыпаттаган интернет колдонуучулардын армиясы жаралды. Алардын бири жогорку кеңештин 5-чакырылышын депутаты профессор Каныбек Осмоналиев Facebook баракчасына Кытайга эшигибизди ачкан эле күнү Кыргыздын бактысы жабылат. Аларга тескерисинче тартипти күчөтүү керек деп агынан жарылды. Анын баамында бул жерде эч кандай өлкө кызыкчылыгы эмес. Депутат айым кытайлыктардын таламын талашып, өзүнүн ишкерлик кызыкчылыгын ойлоп жатат деген ойдо. Ал эми ар кандай статистикалык маалыматтар жөн гана шылтоо экендигин айтып, кытайлыктар өткөн сарамжал калк жок бул дүйнөдө дейт ал. Мавляновага берешендик кылып аткандыр кытайлар, жанын досторуна, анын туугандарына. Бирок мен дагы бир 10-20 жыл ошол мамлекеттик кызмат иштеп жүргөн киши катары кытайлар тескерисинче ар бир тыйынды эсептеп, абдан сарамжалдуу жашаган калк. Мавлянова депутат кызыбыздын айтканы Кыргызстандын келечегине абдан чоң сокку уруп аткандык менен барабар баалап атышат. Элдин арасында жүргөн профессор агайыңар катары мен муну ачык эле айтышым керек. Мурун депутат болгонбуз биз дагы. Эмне башка кылар иши жокпу Мавлянова кызыбыздын. Алар өздөрүнүн жеке фирмаларын, жеке бизнестерин мамлекеттик деңгээлге ошо жогорку кеңештин трибунасына алып чыгып, маселени чечүү деген бул өз надандык, бети жоктук, уят. Ар жылы Кыргызстан чет өлкөлүк жумушчуларга 15 миңге жакын квота бөлүп берет. Ал квоталардын көпчүлүк бөлүгүн кытайлык жарандар алдын ала эле камсыздап коюшат. Айрым такталбаган маалыматтар боюнча учурда өлкөдө кытайлык жарандардын саны 100 миңден 200 миңге чейин жетет. Андан сырткары кытайлыктар тарабынан мыйзамсыз жол менен кыргыз жарандыгын сатып алуу фактылары жок эмес. Мындай коррупциялык коомдо калкы 1 миллиард 300 миллион адамды түзүп, дүйнөдө экономикалык экспансия саясатын жүргүзүп келген державанын жарандарына визаны алып салуу тартиби киргизилсе, ал Кыргызстандын коопсуздугуна терс таасирин тийгизет дегендер арбын. Кытайдагы уйгурлар менен болгон учурдагы саясий абал бизге өтө белгилүү. Үчүнчүдөн биздин саясатчылардын, айрыкча чиновниктердин коррупцияга малынып, ансыз дагы тоген тармагын мына ушул Кытайдын инвесторлору менен өтө мышык ыйларлык абалга алып келип койгонун, Кытайдын жанагы Эксим банк менен өтө жогорку болгондо дагы Кытайдын гана мыйзамдарына баш ие турган
башаламан келишимдерди, эл аралык келишимдерди ушул тоо кен тармагындагы башаламан түзүп коюп, бүгүнкү күндө мына ушул жагынан да шорубуз кайнап аткан ансыз дагы белгилүү. Буга чейин Кыргызстан туристтик потенциалын чыңдоо үчүн Европа, Түштүк жана Түндүк Америка, Азия континентинин бир катар өлкөсүнө визасыз тартибин киргизген. Бирок ал демилге учурунда коом арасында мынчалык талкууга алынбай эле эл арасында колдоо тапкан болчу. Данияр Өсөров, Калыс Акибаев, Нур Ньюс, Бишкек.